25-июль күнү Ош шаарынан 16 чакырым алыстыкта жайгашкан Акбыра суусунун нугуна курулган Папан суу сактагычында дагы бир адамдын өмүрү кыйылды. Ноокат районунун тургуну сууга түшүүгө мүмкүн эмес болгон суу сактагычка чөмүлүү үчүн түшүп чөгүп кеткен. Куткаруучулар бир суткадан кийин анын жансыз денесин суу түбүнөн таап чыгышкан. Буга чейин суу сактагычта сууга түшүп каза болгондордун саны ондоп саналат. Суу сактагычтын айланасында эс алганы келгендердин аягы тыйылбай жаткандыгын айткан куткаруучулар күн сайын ушундай көрүнүш болуп жаткандыгын белгилешет. Машиналар кирбесин деп атайын жолдорду бөгөп каздырып атабыз. Жазуу түрүндө табличкаларды окуп атсаңар керек. Бунун баардыгы эле кайра эле өзүңүздөр үчүн. Чөмүлгүңөрсө атайын шаарда чөмүлө турган бассейндер бар. Жай мезгили башталгандан бери эл сууга түшкөн жайларда кызматкерлер барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Анда атайын коопсуздукту сактоо тууралуу брошюралар таратылып, жаш балдарга сууга түшкөндө чоңдордун коштоосу менен келүү зарыл экендиги айтылат. Ошол эле учурда эс алганы келгендер сууга түшүүгө мүмкүн эмес деген жазууларга көңүл бурушпайт. Берем баяндай жер экен да. Адам билбейт экен, чукур жери бар экен, тайыз жери бар экен, ылайыка жери бар экен. Адам билбейт экен, эми ушинтип чөгүп чөкпөйбүз, биз эми өзүбүзгө ишенебиз деген менен эми кооптуу жерлер бар экен да. Ушул тапта арты-артына болгон окуялар суу сактагыч дарыяларда жана сүзүү бассейндердеги коопсуздук маселелерине көңүл буруу жаралды. Адистер бассейнге кирерде мурда жазылган ар бир эреже, көрсөтмөнү сакташ керек дешет. Ал эми тыюу салынган көлдөргө сүзүүгө болбой турганын, балдарды сөзсүз чоңдор коштош керектигин айтышат. Түшүндүрүү иштеринин жүрүп жаткандыгына карабастан сууга чөгүп каза тапкандардын саны кыскарбоодо. Ага карабастан кырсыктар катталып атат. Мына акыркы эле маалыматты айтсак 19 жаран ушул набыт болду суудан. Бирок баса белгилеп кетүүчү нерсе, булардын 8 жаран авто кырсыктан сууга түшүп, ошол жактан анан жансыз денесин куткаруучулардын жардамы менен чыгарылып берилип атты. Кечеги эле акыркы эле жаран Ноокат районунун жараны ушу Папан суу сактагычына келип эс алып чөмүлүп, бирок кечинде сууга чөгүп кетти деген маалымат алганбыз. Куткаруучулар атайын шаймандары менен бүгүн эртең менен 8:10 чөгүп кеткен жарандын жансыз денесин чыгарып беришти. Папан суу сактагычы Ош шаарын таза суу менен камсыз кылат. Суу сактагыч атайын коргоого алынган. Бирок аймак аркылуу башка райондорго өтүп жаткан жарандар автокырсыкка да учурап сууга чөгүп кетишүүдө. Айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгы бар экендигин Папан айыл өкмөтүнүн башчысы айтат. 2 машина түшүп 7 адам набыт болушту. Аларды өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте издөө иштери жүргүзүлүп, бардыгын денелерин таап туугандарына өткөзүп берилди. Ошого байланыштуу айдоочулар менен дагы биргеликте түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз айдоочуларгачы. Андан кийин мына бүгүнкү күндө иш-чарада өзүңүздөр көрүп атасыздар. Папан айыл өкмөтүнүн тургундары эмес, башка жактан келген, Ноокат районунан, Кара Суу районунун башка айыл өкмөттөрүнөн келген тургундар келишет. Бул жердин көлдүн жакшы сырларын билбей ушундай немелер болуп атат азыр. Мына иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Суу сактагычтын айлана тегерегине илинген сууга түшүүгө мүмкүн эмес деген жазууларга көңүл бурбагандар да кездешкендиктен эми унаа өтүүчү аймактарды бөгөп коюу аракеттери башталды. Папан суу сактагычынын участка башчысы Алишер Абдыганы уулунун айтымында жай мезгилинде корукчулардын санын көбөйтүүнүн да зарылдыгы бар. Ага карабастан биз ушундай бир жаш өзүбүздүн корукчуларыбыз бар. Бул Папан суу сактагычынын айланасын караган жашыраак балдар болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө ар кандай адамдар келет экен бул жерге. Ошого байланыштуу бүгүн аларды дагы алмаштырып, көбөйтүп, мындайча айтканда көбүрөөк адамдар менен коруп аракеттерди кылып атабыз. Өзүбүздүн Папан суу сактагыч башкармалыгынын атынан. Анан айрыкча мындай күн ысык, өтө ысык маалда биз өтө көңүлдү ушул жака көп бурабыз. Былтыркы жылы ушул маалга чейин өлкө боюнча 26 адам сууга чөгүп каза болгон. Бүгүн ал сан 33кө жетти. Анын ичинен 2018 жылы 12ге чыга элек 5 баланын өлүмү катталса, быйыл 14кө жетти. Былтыр 12-18 жаштагы 3 бала суудан ажал тапса, быйыл 6 бала болду. Айрыкча 18 жашка чейинки балдар каза болууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.